Qancha jata turgan bölümler var? Qanchadan qabul olasizlar ata deydi? 10 koyka, 10 to'rtlar. 5 koyka ginekologiya. Общий 15. Sen turibdi bu kishi jumlash. Так? Qancha 15 koyka var? Одновременно bir qabul olganda qanchadan qabul to'rtasiz? Так, население аз болгондуктан одновременно роттар көбүнө редко болот, 2 рот болуп калышы мүмкүн. Жылына qanchadan bo'lib o'tadi? 200. 200? Жылына 200 bola to'lanadi. Азыр 6 айга 80 000 рот болот. Себеби дегенде 2026 жылдын 1-январдан баштап толук райондо Айлакча, Чакал району толук көйгөйдү. Бул жерге биз азыр көптөгөн адамдарга чоң эме берип атпайбыз, сыйрык берип атпайбыз. Ошол негизинде азыр толук райондордун ар бир роддомдорун башка жасап чыгышыбыз керек. Сизге эмне керек бул жерде? Ремонт. Дагы эмне керек? Оборудование эмне керек? Керек кошумча гинекологический акушерский кресло керек. Гинекологический Жаш балдарда жанагы недоношенный балдарды кармай турган эмеңиз бар камера? жок. Неонатолог врачыбыз жок. Азыр ошол боюнча мен завчаракка кат жаздым эле 900 000 өкмөт уктуруп беришиптир. Ошол бул жагы айтып атам аппараттар. Буюрса өздөрү биз характеристикасын белгилеп биз алып беребиз дейт. Тез арада ичинде ремонт кылган, болду. Азыр ремонт кыласыздар. Кейинки абордон алып бересиңер. Бул Чаткал райондук радиодун төрөтүү. Эң алдыңкы төрөтүүлөрдөн болушу. Бардык абордондар болушу. Так, Халил Жолдорович, мына Чаткал райондук төрөтүүнү толук бойдон өзүңүз көзөмөл алыңыз. Ремонтун, керектүү оборудованияларын, так, дополнительно кошулган штаттарды керек болсо, так. Бардыгын эски абордон баарын алып салып туруп, баарын жаңалап сону кылып туруп, бул жер үлгүлүү төрөтүү болуш керек. Себеби дегенде азыр биз айтып атпайм, толук райондорго шарттар түзө баштадык. Толук райондордо биздин балдарыбыз көбүрөөк төрөш керек да. Өзү шарттар түзөбүз азырчы. Моолорду бар, бар. Моолор анда мына караңдар, мына крышаны мына крышаны алган, крышаны бүтүп алган. Сыртынан бери сону жасап, макулбу? Мисалы керектүү акчаны бул жерде мына булар айтып чагат алып берем деп атат, башка берем деп атат. Ошол менен сүйлөшүп, калганын биз кошуп берейин. Макулбу? Бактарактардан бери бүт ушу бул төрөтүү эң үлгүлүү төрөтүү болуш керек. 2026 жылдын 1-январдан баштап төрөлгөн ымыркайлардын жакшы мамлекет тарабынан акча бөлүнүп бере турган болду. Президент указы чыкты бул боюнча. 2026 жылдын 1-январдан баштап төрөлгөн 4-чү баладан башталат. 4-чү баладан баштап 10-чу балага чейин акча төлөнөт. Бул деген ошо 4-чү балага 400 000 төлөнөт. 7-ci балага миллион төлөнөт. 4-чүгө, 5-чиге, 6-чыга да төлөнөт. 7-чиге миллион төлөнөт. 7-чи балалуу болгондорго. 10-чу балалуу болгондорго 2 миллион төлөнөт. Бул кайсы үй бүлөлөргө төлөнөт? Бул толук шартта жашаган, 1800дөн бийик жашаган айлык штаттардагы төлөнгөн ымыркайларга төлөнөт. То есть Чаткал району 100% буга кирет. Мен азыр тапшырма берип келдим. Кудай буйрса быйыл күзгө чейин, ошо январга чейин, январда башталат эми. Январга чейин Кудай буйрса роддомду толук бойдон ремонтун өткүзөбүз. Ремонтун өткүзүп, жаңы керектүү жабдыктарды алып келип, шарттарын түзүп, ушу толук биздин кыздарыбызга, толук келиндерибизге, ошолорго баардыгына шарттарды түзүп беришибиз керек. Биз ушуну түзөбүз. Түшүнөм, азыр маселе башталат. Чаткал районуна барып төрөшүбүз керек. Туура. Ал үчүн мына айыл өкмөттөр кана барбы бу жерде айыл өкмөттөр? Өкмөт ар ушул төрөлгөн балдардын учетун алгыла. Уктуңарбы? Это серьезно айтам. Ал бала келин бу жерде жашап атабы, жашабай атабы? Же төрөшүнө 1 ай калгандан кийин төрөп алып тургандан мага миллион бер деп жүрбөсүн. Уктуңарбы? Ушул жерде жашаш керек. Биринчиден, экинчиден ошол эле указдын негизинде төрөлгөн бала 1 жашка чыккандан кийин берилет акча. 1 жашка чыккандан кийин берилет. Ал төрөгөн келин ушул жерде дагы 1 жыл жашаш керек.